Уркаштын үйүн таппай калганы. Туулганбай айтып берди эле. Нарындан гастролдоп кайтып келатабыз. Кеч жетип артисттерди үйлөрүнө таштап кетип баратабыз. Уркаш көп кабаттуу тамдардын биринде турчу. 9 кабат үйдүн түбүнө айдатып келип түшүп калды. Жылып жөнөдүк. Бир маалда эле автобус тарсылдап калды. Асса Уркаш, бул менин үйүм эмес экен, тетигилүү экен деди. Ага айдап бардык. Түшүп калды. Дагы жылып жөнөдүк. Дагы тарсылдап калды. Асса Уркаш, эмне болду? Бул да меники эмес экен, сол жактагы үй окшойт. Тигине балкондон Батыштын башы чыгып турат деди. Айдап барып ал жерге түшүрдүк. Түшүп эле Батыш, мен келдим, биздин үй кайсы эле деп кыйкырып атат. Түнкү саат 1. Таппасаң талаада кал деп айдап кетип калдык. Уркаштын небересин алмаштырганы. Батыш бир жакка кетип, баланы сен алып кой дегенден кечинде бакчага бардым. Барсам балдарын ата-энелери четинен алып кетип атыптыр. Аталап бирөө келатат, жетелеп жөнөдүм. Келетабыз, унчукпайт. Бир карасам курткасы жаңы. Тилексиңби десем, ооба дейт. Неберемдин курткасы саргыч эмес беле? Эмне үчүн кара болуп калган деп, куртканы жаңы сатып бериштиби десем, ооба дейт. Батинкенде жаңы сатып бериштиби десем, ооба дейт. Кече эле кантка акча жок деп атышпады беле? Кайдагы акчага сатып беришти экен деп коем. Үйдүн түбүнө келдик. Ушул жерден эле баспай кетенчиктей баштады бала. Мен өйдө тартам, ал төмөн тартат. Эмне болду десем, бул менин үйүм эмес дейт. Ой, сен тилексиңби десем, ооба дейт. Тилек болсоң сенин үйүң ушул десем, менин үйүм тиякта дейт. Кудай урган турбайбы? Тилекке бирдеме болгонго деп ойлонгончу болбой эле бир подъездде жашаган кошуна келин келип калды, учурашып. Уркаш аба эмне болду дейт. Тилек үйгө кирбей атат дедим. Кайдан келаттыңар эле? Садиктен. Кошунам Тилекти карап алып эле күлүп жиберди. Аба, бул силердин Тилек эмес. Тилек деп башкалардан алып келип алган турбайсызбы дейт. Ошондо бетине эңкейип жакшылап карасам, Кудай ур, чын эле башкалардан алып келип алыпмын. Жетелеп кайра бардым. Барсам мунун апасы тааныбаган эле бирөөгө баламды кармата бересиңерби? Балким ал балдарды уурдап сатып жүргөн маньяк экенин кайдан билесиңер? Баламды таап бербесеңер баарыңарды сотко берем деп жаңжал салып, менин Тилегим апа келип өкүрүп аткан экен деп сөзүн аяктады Уркаш аба. Ошол кишиден акыркы жолу интервью алдым эле. Уркаш аба, газ күйгүскөндөн аябай коркот дешет. Чынбы? Чын. Ширеңке чаксам эле өрттөнүп кетчүдөй болуп корко берем. Такыр күйгүспөйм. Үйдө киши жокто ачка отура берем. Токол алгыңыз келеби? Аябай алгым келет. Анда эмне үчүн албай келатасыз? Батыш макул болсо, анан бирөөлөр спонсор болсо эле алмакмын. Батыш жеңе, сиз кандай ойдосуз? Эми аны ойлонуп туруп айтпасам азыр айта албайм. Уркаш аба, мурда мурутуңуз жок эле го. Буудайбек Сабыр уулунун кеңеши менен койдуруп алдым. 60 жылдык тоюңуз өттү. Эмне өкүнүчүңүз бар? 60 жылдыгымда бирөө суусар тебете кийгизет го деп ойлогом. Абыдан күттүм эле, эч ким кийгизбей койду деген эле. Муну мен 1998-жылы сүйлөшкөн экенмин. Асанкул. Түркүктөй түптүс боюна жарашкан костюм кийип, дайыма галстук тагынып, чачы такай кыска кыркылган көгүлө чач кишиге адеп мени тааныштырышканда, ал мени киши ордуна да көргөн жок. Башыма бутума чейин ормоюп, ошорду, сени де бияка ап келиштиби дегенси бир карада да үмүтү үзүлгөн немедей тим болду. Адеп көргөн кезимде Асанкул куудулмага бой көтөргөн, керсейген, кербес кишидей таасир калтырды. Өтө эле тазалыгы, үтүгүнөн жазылбаган шымы, жалтылдаган туфлисине көзүм кадала түшүп, өзүмдүн ат башынан бери сүйрөп кийип келаткан майрык туфлийимди жетим баланы аягансып аяп жибердим. Бул адамдын баланын өңүндөй аппак болуп, көзгө алдан эмедей жакшына көрүнгөн көйнөгүнүн жанында менин көйнөгүм ого бетер бырышып тырышып, туфлийинин жанында менин туфлийим кирерге жер таппай, тумшугу менен жер чукулап турду. Булардын жанында артык баш экенимди түшүнүп, ушунчамда кетип калайын деп бурула бергенде, ба деп каткырган күлкүнүн урандысында калдым. Ошондон 4 жылдан кийин кадимкидей көчүгүм батып, филармониянын өз кишисине айланган чагымда Асанкулдан: "Асаке, ошондо мен тууралуу эмне дедиңиз эле?" десем, "Завлитчас кылып буга чейин далай келесоолорун алып келди эле. Накта келесоосун эме алып келген экен дегенмин" деп борс-борс күлгөн эле кайран киши. Асанкул кабинетиме шынаарлап көп келчү. Сени катынымдан да жаман сагынчу болдум. Эртең менен эле көрдүм эле, иштен барып чай ичип атып да эс тартым сенден кетпей. Кечке чейин дагы бир көрүп келе коеюнчу деп келип калдым. Барсыңбы деп кирип келип, Кудай чакыртып кеткенсип, директорлориңдин бири да жок экен. Жүрү,
арт жагы менен көрүнбөй чыгып кетебиз деп азкырып алып кетер эле. Бүгүн менден болсун деп жетип эле 4 бөтөлкө алчу. Айланайын Асаке, экөөбүзгө көп болуп калат го десем, эй, түгөп калса жашым улуу катары мен сени жумшай албай, кызматың улуу катары сени мен жумшай албай кыйналып олтурмак белек. Андан көрө бирибизге куюп берип, мас болуп алып кетип калабыз деп койчу. Бир ирет Асаке сүйлөгөн сөздөрүңүз сүйлөгөн эле жерде жок болууда. Кагазга түшүрө жүрбөйсүзбү десем, калем кармасам эле төбөмдөн көк түтүн чыга баштайт. Ошондон тартып такыр калем кармабайм деди. Асанкулду Келдибек жазды 1000 тираштык китебине. Тууганбай жазды 1000 тираштык китебине. 4000 тираштык китебиме эми мен жазып олтурам. Менден кийин дагы бири жазар. Мындай кишилерди ар бир кыргыз жазса да аздык кылат. Үчөөбүздүкү бириксе 4 миллион кыргыздын араң 4000 окуйт экен. Ошондо да окуса, окубаса аялдарыбыз менен өзүбүз окуп тим болорбуз. Эми кайран кишинин эле оозунда калган, филармонияда жүргөндө өз оозунан уккан жоруктарынан эстей кетейин. Асанкулдун кире качкан жери. Кайра куруу каптап, КДК дегени масайыпты кетиребиз деп турган митингчилерди түнү менен милиция кур дүрмөт менен аткылап таратып, шаар таң атканча тарса турс болуп чыккан күндүн эртеси ишке кечигип келген Асанкулдан, Асаке, эмне кечигип жүрөсүз десем, түндөгү мылтыктын үнүнөн корккон жаным, кайда качаарымды билбей жеңеңдин эки чатына кирип кеткен экенмин. Эртең менен иштеп жүрүп, өзүмдү араң деген дошояктан булоолонтуп сууруп алып, желдетип, антип-интип кийим которуп келгиче эле ушул болуп калды деди. Куликов талаасындагы салгылашуу. Баягы тарыхтан эки алганыңызды айтып бериңизчи, Асаке деп калдык. Тарых мугалими балдарды сурап келатып мага келгенде, Куликов талаасындагы салгылашууну айтып бересиң деп доскага чыгарып салды. Эчтеке билбейм. Ойлондум да согуш дегендин баары эле эки жаат болуп салгылашат эмеспи деп токтолбой туруп айтып кирдим. Агай, Байтиктин бас бөлтөгүндөй болгон чоң дөбө бар экен. Ошол дөбөнү кимиси мурда ээлесе, жеңиш ошонуку болот деп, эки падыша тең кол алдындагы аскерлердин артынан ээрчитип алып, бирөө бир тарабынан, бирөө экинчи тарабынан сойлоп жөнөшүптүр. Күн так төбөдөн тийгендиктен эки жагын тең кактап, курунда байланып келаткан катөлөктөрүнөн улам суу жутуп алып, улам сойлой беришиптир. Бир маалда ыстыкка чыдай албай, эки падыша тең шинелдерин чечип ыргытып, майке турсуйчен болуп, чокморлорун гана алып, калган куралдардын баарын вазирлерине таштап, мурдагыдан дылдан сойлоп жөнөшүптүр. Ошентип сойлоп олтуруп, бас бөлтөктүн башына жетип барып, бирин-бири аңдып жатып калыптыр. Биринчи падыша экинчи падышадан бир топ акылдуу экен дейт. Тигинден мурда оозунуп тура калып, чокмор менен берки падышаны баштан артып тартып жибериптир. Тартып жиберсе, башы көтүнөн чыгып кетиптир дедим. Балдар каткырып жиберди. Каткырган сайын мугалимдин өңү бузулуп, ызаланып, тарых китебин шашып барактап, кана акмак, мына бул китептен жанагы башын көтүнөн чыгара чапкан жерин таап берчи деп демитип кирди. Агай, чокмор деген быдыр элекей болсо, анан темир болсо, анан ошончо күч менен башка чапса, анан башы көтүнөн чыкпаганда каягынан чыкмак эле. Атүгүл мындай чокмор менен сизди чапса, мугалим экендигиңизге карабай, сиздин да башыңыз көтүңүздөн чыгып кетет болчу дедим. Агайым сүйлөй албай туттугуп туруп, анан бал чайта 2 деген бааны койду. Ошондон тартып оңбой калдым. Мектепти өмүрү 3 деген баага жетпей жүрүп бүтүрдүм. Эстебестей билимдүү болбой калганым ушундан деп оорубузду эстели. Асанкул кайра ичкенде. Асанкул катуу ичип алгандын эртеси концертке чыкпай каларын билген эстебес, ачууланып, алберге алып тилдеп кирет. Өзүм да тажап бүттүм эстеке. Экинчи ушун ичсем эле сийдик ичип калайын деп каргана тазам. Түштөн кийин автобуска түшүп, кезектеги концертке жөнөгөнү жатканда Асанкулдун буфетке кирип кеткенин көрүп калган администратор артынан чуркап кирип барса, чоң ыстыккан винонун аягына чыгып калган экен дейт. Эй Асанкул, кечинде эле сийдик ичейин деп карганбадың беле десе, эми сийдик менен винонун кандай айырмасы бар? Келе дагы 200 куйчу, сийдик даамданган жакшы вино экен дептир. Жинди түтүн. Бир күнү СССРдин эл артисти Хусейин Муктаров болуп, удаа чыгып эле филармониянын чыга беришине туруп калдык. Муктаров тамеки күйгүзүп тарта баштады эле, ары жакта турган Асанкул: "Быйыл моруңду көөлөдүң беле, Хусейин?" деди. "Каяктагы морду айтасың? Мен сендей жер үйдө эмес, этаж үйдө жашайм" деди. "Каякта жашасаң, аякта жаша. Өзүңүн колуңан келбесе, колунда таягы бар
Жумакматовго көйлөтүп албайсыңбы? Карачы. Бир жактан оңду иш басып, түтүн кайсы тешигинен чыгарын билбей, жинди болуп атат. Кантип ырдайсың анан деди. Дамбал күрөш. Окууга жаңы кирген кезим. Эмнеден окуп атканымды деле жакшы билбейм. 3 маал бекер тамак берет экен, түрдөп. Айылда жалаң карандай чай менен жүргөндүктөн мага окуусунан да бекер тамагы аябай жакты. Сабак оюмда жок. Бүгүн эмне тамак берер экен деп эле бассам турсам, эси тартым ашканада. Анан бир күн ойноп турган жерибизге окуу жайдын директору менен жапалдаш бойлуу бир орус келип, бизди карап калды. Анан орусу: "Ты, высокий, иди сюда" деди. Түшүнбөй турсам, "Бар, сени чакырып атат" деп балдар түртүп чыгарды. Бардым. "О, ты, оказывается, второй кожомкул. С тебя борец выйдет. Пойдем в спортзал" деп эле ээрчитип жөнөдү. Анан күрөштүн ыкмаларын көрсөтүп, "Мындай чабасың, андай чабасың, атырылтып чабасың, жыгылып барат үстүнө жыгып чабасың, чалып чабасың, алып чабасың" деп эле машыктырып кирди. "Шаршенов, бутун кое бербей мурдуна чейин кайрыйсың. Непадам жеңилип баратканыңды сезсең, мына бул тегерек чийинден жанталашып, кескелдириктей сойлоп чыгып кеткениң. Ошондо атаандашың эчтеке кыла албай калат. Анан кичине эс алып келип кайра күрөшө берсең болот" деди. Мелдеш башталат деп сабакка баргызбай, тамакты күчтөп жегисип, тирик муштарды үйрөттү. Мурда туалет 3 маал каттасам, эми 4-5 маал каттачу болду. Ошентип көптөн күткөн күн келип, университеттин залына эл жык толду. Тим эле казганактайт. Мага чейин чыккан кыргыз балдарынын баары эле чалактай чабылып атат. Анан мен чыктым. Тренерим балбан деген күрөшкө чыкканда жөн турбай сүр көрсөтүп туруш керек дегенин эстеп, жөн турбай 2 секирип, 1 тынып, 1 секирип, 2 тынып ойдолоп турам. Анда-санда колумду асманга шилтеп коем. Эл болсо ууду, айланайын кебетеңден. Кебетесинин көзгө толумдуулугун карачы. Муну эмне буга дейре салбай катып жатышкан. Карачы айланайын, балбан экен. Балбан экендиги түрүнөн эле көрүнүп турбайбы? Мойнуда жоон тура. Кудай жолун ачып манастын арбагы колдосун. Омийин деп бата тартып жиберишти. Аңгыча атаандашымды алып келишти. Карасам бастек бойлуу, жүдөмүш орус экен. Буюрса 2 чайнап 1 жутам дедим ичимден. Орусумда жөн турбай купшуңдап секирип турат. Ойбай куш, өлөр алдыңда секирип ал, бечара кантсин, сыр билгиспей жатпайбы? Бу да бирөөнүн баласы. Өйдө өлтүрүп алганда эмне кылам? Орус болсо да аяп чабайын деп атам ичимден. Согуш маалы, турмуш начар, кийим тартыш. Окууга өтүп алганымды уккан атам апамдан сурады. Бул каяка жатат экен деп. Апам айтты. Жатакка жатат экен деп. Кимдер менен жатат экен? Кыргызстандын аргай жеринен келген балдар менен жатат экен. Окуянда уят болуп калбасын. Түлөгөн иттей кылбай баягы сандыктагы менен бир жуулган дамбалымды алып бер деди. Ычкырым уун табайлап ошол дамбал менен турам, алчыланып. Күрөш мага тим эле майрам сесилип, батыраак эле күрөшсөм экен деп тынчым кете баштады. Жабалак деп элдин көзүнүн баары эле мага тигилет. Орусту карасам тисесине жетпеген бирдеме кийип алган, бечара. Томаяк. Анан эмне кылсын? Турмушу начар болсо, меникиндей дамбалдуу атасы болбосо, кестемеге жетпесе, көргөн бакканы ушул да деп коем. Көрсө анысы спорттук турсу экен. Өмүрү турсу дегенди көрбөсөм, кайдан билейин? Анан эле ышкырык чыкты. Ышкыраар менен саламдашкан орус колумду сыга кармады. Манжаларым бири-бирине жабышып калып, араң жазылды. Белден ал чап деген үндөр чыкты. Элдин сүрөөнү мени ыргыштатып, эргитип жиберди. Ойдолоп келип баса калдым. Баса калсам кайра калкылдап өйдөгөстөй өзүм көтөрүлүп баратам. Анан орустун колунда тим эле желдеткичтин барасындай айлана баштадым. Анан оңко тоңко түшүп кирдим. Бирде эл көрүнөт, бирде жер көрүнөт, бирде лампочка, бирде плинтус көрүнөт. Тигинин колунан бошонсом эле кескелдириктей жанталашып чийинди көздөй качам. Ал шыйрагымдан сүйрөп келип так ортого чалактай чабат. Кудай бетин салбасын. Тим эле камырдай жууруп кирди. Өзүм өлгөн атсам кыргыздар бакырып баштады. Адам болбой кара жерге кир, атаңдын оозун урайын. Кур куюп бой эле бар турбайбы? Ой, биритке такаат кылып анан куласа болбойбу? О, атаңдын оозун урайын. Манастын арба курган Кудай албагыр. Тамак ичпей таш ичкир деп. Бирөөлөр кыйкырса, убей дурака, тапчы его деп. Бирөөлөр кыжынып атты. Бир маалда эле тигинин колунан тырбалаңдап атып бошоно түштүм окшойт. Чийинден чыга качтым. Орус багалегимди чала-була бурдап кала бергенсиди. Карматпай качып кутулганыма сүйүнүп тура калдым. Аңгыча эле кыраң каткы күлкү басып калды. Анан тренерим байман жетип келди да, колунда дамбал. "Эй, кожомкул, на, аден" деп дамбалды карматты. Көрсө жаным көзүмө көрүнгөндө дамбалыман энеден туума чыга качыпмын. Ошондон кийин намысыма келип, кайра күрөшөм, эми соем дегениме болбой мени күрөшкө салгандан коркуп калышкан, деди. Биз
Баарыбыз ezilgençe güldük. Сулпет. Туғанбай айтчу эле. Кочкордо Камчыбек Чулчук деген бар эле. Артист келди деселе, кайдан жайдан жаныбызда пайда боло калчу. Ошол менен сүйлөшүп турсак, дагы бир бучугу келип, Камчыбекке тийишип калды. Кеңкилдеп мурду менен сүйлөгөн киши экен. Камчыбек, жаагыңда муштумда этти жык кылып, бекер көтөрүп жүрөсүң. Же этке тапшырып жок кылбайсың, кестирип берсеңчи, мен мурдума жаматып алайын деп калды. Анда Камчыбек, о кара жерге кирип, чиреген жаак сасыган мурунга жамаатчы болот деп кайсыл атаңдан уктуң эле деди эле. Тигил жооп бере албай, кайпактап тим болду. Токтоосун Тыныбеков Асанкулга кайрылып, Асаш, ушу Камчыбек менен бир айтышып көрбөйсүңбү я? Кыйын сүйлөгөн неме экен десе, Асанкул айтып атпайбы? Кудайдан чисти 200 грамм сулпетти бекер сурап алган неме мага жеңдире коет дейсиңби? Деп басып кетти. Хыламдыкында мейман болгондо. Бригадирибиз эстебес, администратору мен, ошентип Токтоосун Келдибек Толтой болуп Баткенге концерт койгону барып калдык деп сөзүн баштады Асанкул. Концерттен кийин бир жигит келип эле, көптөн бери сиздерге чай берсем деп тилек кылып жүрсө элем. Кудай бүгүнкү күндү буйруган экен, мейман болуп кетиңдер деп үйүнө чакырып барды. Артисттер келди деп ата-энеси, ага туугандарынан башка коңшу колоңдору да жыйналып алышкан экен. Чай ичип, аркы беркине сүйлөшүп олтурабыз. Бир маалда эле үйээси ким десем, баягы жигит мен деди. Атың ким? Хылам. Секирип туруп эле эмне дейт кокуй? Тиги жигит укпай калдыбы дедиби? Атын кайра кайталады. Хылам. Хылам дейби? Ушу олтурган баарыбыздыбы? Үйдөгүлөрдүн уялып туруп кете албай, кай бири ыкшып күлүп атышат. Ачуусу келе түшкөн Токтоосун кызыраңдап, Асанкул, качан болсо ушул акмактыгың калбайт. Бул жерде үйээсинин ата-энеси, улуу күчүү деген олтурат. Куудул деп койсо тим эле Кудайды карасаң болбойбу деп жиберди. Токо, антип бөөсүнбөй эле кой. Атайын чакырып келген соң чайын жум бербей анан. Жок дегенде бире турган ашын берип, тойгусуп алгандан кийин деле ошентпейби? Бир чыныдан көк чайын берет анан кылам деп. Анда эле жөн турбай көчүң кышыбас, өзүң ошентире бер. Мен борбордон бул жерге атайлап кылдырайын деп келген эмесмин. Койгула, ушунчамда мейманканага барып жатам деп эле тура жөнөдүм. Чыгайын деп баратсам бирөө колумдан кармай калды. Асанкул ака, анын аты Хломжан деп жиберди. Мен ансайын күчөдүм. Карасаң капырдын, эми жанын кошуп, Кыламжан деп атканын деп эле ай буйга келбестен аттап сыртка чыгып кеттим. Артымдан бозола болгон Хломжан кошо чыкты. Тамеки күйгүстүмда. Кыламжан үкө, отурганыбыздан бери 2-3 саат болду. Же танапис бербейсиң, же чайдан башкасын бербейсиң. Анан тамеки тартып келип тамашалап койдум эле, кечирип кой дедим. Ой Асанкул ака, ой коюңа, ой Асанкул ака деп мени карап алып көпкө дейре башын чайкап турду. Бечара. Сиздер, урматтуу радио угуучулар, Кыргыз Республикасынын эл акыны, Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты Шайлообек Дүйшеевдин Агындылар аттуу китебинен автордун көркөм окуусунда улантып уктуңуздар.